Чынында мен 16 жашымда үйлөнгөм. Аялым менден 3 ай улуу болчу да. Ал 17-ге чыгып калган. Анан бир маселеде бул үйлөнгөнгө жараша ошону ата менен эне өзүнүн колунда кармап туруп, бир 2-3 жыл тарбиялап туруп, анан кетириш керек экен да. Биз мисалы келинчегим экөөбүздү алдыдагы эле үйлөнүп туруп эле мен колхоздун коюн багып кетип калдым. Анан тоодо жүрөсүң, жашсың, турмуштун эмне экенин кайнайне, анан кайната ошол экөө үлгү болуп ушуларга көрсөтүш керек экен да. А ошентип жүрүп 5 жылдан кийин экөөбүз ажырашып кеттик. 5 жылдан кийин ажырашып кеттик. Анан экинчи үйлөнүүгө келгенде жигит үчүн проблема болот экен да. Анткени отуруп чыккандай карайт да сеничи, бул бурун үйлөнүп ажырашкан. 2 баласы бар экен дегенде маанилүү болуп калат да. Ошондуктан бул бир жолу турмушту бузуп албаш үчүн ата менен эненин дагы ролу чоң болуш керек экен бул жерде. Анан өтө туура эле айтылып атат. Бул жерде 17 жаштагы кызды 16 жаштан бериш керек деп биз коомдо азыр мындай тескери көз караш 16 деген жаш деп атабыз да. А бирок ошол эле учурда 16 жаштагы кыздар азыр Бишкекте 35-40тагы жигиттерди, акчалуу жигиттердин баарын кармап алат да, папа деген коюп алышкан, папик деп коюшат. Ал папик ошол кыздардын контрагын төлөйт, боёгун алып берет, кафеге алып барат, башка кылат, андай кылат. Ал папа болуп жүргөн кыз бир күнү ошол папа өзүнүн кызына дагы бирөө папа болорун элестетпей атабыз да. Ушул маселе бизде өтө көйгөй. Бул эрте бериш керек дегенге туура эле 16-17 жашта бериш керек, бирок ошол эле учурда ата менен эне тыкыр көзөмөлгө алып, анын жашоосун түзтөп, жана кайнененин камырынан дегендей, кайнене кичине каардуураак болуп, 16 жаштагы кызга тарбия берип турбаса, ал жолунан адашышы мүмкүн. Бирок ошол эле учурда 16 жаштагы эркек, ажыке туура айтып атат, 16 жаштагы эркекти 16 жаштагы аял оңой алдап коет. Себеби аны мисалы ошол эле учурда төрөгөндө эне болуп, ал башкача көз карашта болот. Сен өзүң ага бала болгон сыяктуу болуп каласың да. Ошол сыяктуу кете берет дагы турмуш. Мунун эрте үйлөнгөндүн жакшы жери балдарың да эрте жетилет. Мен мисалы азыр 2 неберем бар. Өзүм жашым 43-тө. Ошол биринчи келинчегим менен 2 балам бар эркек. Алардын улуусу үйлөнүп 2 неберебиз бар. Ал ошол эле келинчегим азыр үйдө 2 небере менен кайра чогуу чаран эле мындай Санта Барбара болуп калды. Нузакта жакшы жашоо болуп атат. Мен ажыке сурап койгон эле сиз айтып жатпайсызбы азыр кыздардын эрте үйлөнгөн жакшы деп? Сиздин кыздарыңыз канча жашында үйлөнгөн мисалы? Менин ушу 16-нын тегерегинде. 16-нын тегерегинде үйлөнсө сиз мындай ойлонуңузбу, мындай эне сүтү оозунан кетиле кыздарды мындай күйөөгө берип койсом өксүп эме кылат, мен эрте эле берип коюшту, мен 18 жашымда же 20 жашымда үйлөнөм деп, ушинтип ойлоп жүрсөм 16 жашымда берип койду деп айтышат да. Мисалы, айтышпай эле өкүнүшөт да мисалы. Айттык, ону жигитти кара. Всё, 14-15 жаштан баштап уже мазгазын баары күйөө да. Кыз 14-ке чыкканда кулак морду кери болот, издеген эр болот. Уже 14-15 жашында ойлоно баштайт, жигит, күйөө дегенде. Сиз кызыңыздын эркек киши жүрө берет. Эркек киши, кыз киши эрте жетилип, уже оюнун баары талада. Вот. Коля. Ошон үчүн анан биз мындай жолуктурдук. Сразу эле давай, всё, и бүттү. Сиз кызыңыздын оюнун уктуңуз беле же тиесинде эле берип койдуңуз беле? Айтпоо, уктук деп мына. Көрдү, көрсөттү, жакты, всё чыгасың, чыгам, бүттү, кет. Кыздар канча жаштасыздар? 20? 22. Мен дагы бир эме айтып койдум, мына. 22 жаштагы кызга сурап. 22 кыздар уже сер кардыңыздар. О, сер чында мына да 22-23 жашыңар, сердин дишиңер жарымыз түшүп. Эме уже бетиңе бириш басып, уже эметпат, анан кийин сер чыгам десиңер да. Вот мына 24-25-те дишиңер жарымыз жок. Азыр 22 жашта экен, угуп көрсө. Мен кыздардын жашын чектегим келбейт да, мисалы үчүн ар ким ар кандай учурда жетилет. Ошон үчүн мен өзүмдүн оюм ушул кичинекей мен эле, мисалы үчүн 20 жаштан 25 жашка чейин турмушка чыгам деп ойлочумун да. Демек сиз 22 жашта өзүмдү жетелекмин деп ойлойсуз? Жок, азыр жетилди, мисалы үчүн азыр кете турган учур келди да негизи. Бирок баардык эле адам мага окшоп эрте кеч жетилбейт да, кээ бирөө эрте жетет, кээ бирөө кеч жетилет да. Мисалы үчүн агай айткандай 16 жашында кээ бир кыздар жетилбейт, ал үй бүлөнү алып кеткенге даяр эмес да. Эне деген завод производитель да. Ал ошону уже кызды кичинекейден баштап өзү менен кел бияка деп тамак бышырыштырып, дастурган салыштырып, бүт баарын уже үйрөтүп атат да. Баарын даярдап коюш керек. О келип анан кийин эч нерсе көргөзбөй эле өзү кылып берсе эне.
Кыз 40-ка чыкканда эч нерсе даярбайт. Бир жумуртка бышыра албайт. Ошон үчүн сен мен даяр деп, сен давно даяр болушуң керек болчу. Вот бу жерде ата-энеңде да косяк. Сиз айтып атасыз, азыр 16 жаштагы кыз турмушка чыгыш керек деп. Бирок мен каршымын да. Мындайча айтканда, себеби азыр кыз өзү даяр болушу мүмкүн, бирок мындай ден соолугу жагынан даяр болбой калышы мүмкүн да. 16 жаштагы кыз бул төрөй албай деле калышы мүмкүн да бүгүнкү заманда. Мурдакы заманга салыштырсак, ал маалда мындай натуралдык продукцияларды ичкен дагы анда адамдын, кыздардын ден соолугу чын болгон биринчиден, экинчиден ал кемпирлердин колунда өсүп калган үчүн ал мындай чоң адамдардын көз карашында ойлонуп калышкан да. Азыркы мисалы 16га чыккан кызды алдык дейлик, анан ал 20га чыкканга чейин төрөсө, сен төрөбөс экенсиң деп кетирип жүрүшү мүмкүн да. Анда сиз кандай карайсыз? Сиздин кызыңызды ошентип кетирип берсе, сиз макул боло белеңиз? Биринчиден бул мындай да, менин оюм, анан тигинин ою деген да. Өзү мындай да, природа, табият. Биз баарыбыз эле көрүп турубуз, что табият кандай экенин баарыбыз көрүп турубуз. Мына кызым бышты, уже жанагындай этек кире келип атат. Уже дене мүчөлөрү көрүндү, жанагындай женский болду. Аны көзүбүз сокур бекен. Баарыбыз көрүп турубуз да. Ошо чоңойду. Анан кийин биз келип эле Америка жана Европанын айтканын келип эле Америка 30 жашта али жетилбейт деп койсо, сен эртең 30 жашта жетилбейт дейсиңер да. Анан химический продукт, анан физический продукт деп жүрсүң. Не надо при продуктам продукта. Көрүнүп эле турат. Баарыңар эле бойго жеткенсиңер. Мына карап көрсөң, бүт баары жигиттерге тийишип атат. Жигиттер үчүн мушташып атат. Жигит үчүн бири-бирин өлтүрүп коюп атат азыр биздин кыздар керек болсо. Жигит бул эч качан болгон эмес. Мына биздин ата-бабаларыбыздын убагында кыз жигит талашканын көрдүңөр беле? Вот бу жерде жигит талашып, банда на банду согушуп, мушташып өлтүрүп коюп атат даже. Асыр келип алып, жетилелек дейсиңер. Мына жанагы мушташып аткандар 15-16 жашта кыздар. Кайра сурап берип калдым, мен карындашыма жооп берип коеюн. Жана бул инимде айтып калбадыбы? Энеси оозунан кетелек депчи. Бул кызыктай эле бир суроо да мен үчүнчү. Бул 16 жашка чейин не кылып жүрдү кыз? Энеси не кылып жүрдү? 16 жыл бою. Элик төрөлгөндөн кийин эликтин баласы 2 сааттан кийин энесине жеткирбей качат. Адам баласы жетпейт. Жануар. Адам баласы деле 1 жаш, 1,5 жашында башып, андан кийин 15 жыл бою эшекте калып жүрдү. Ошонун баарын даярдаш керек болчу моралдык жактан. Анан берки карындашыбыз айтып аткандай, ар ким кыз ар кандай жетилет. Андай эмес. Статистика бар. Ашып кетсе бир 2-3 жыл эле айырма болуш керек. Бир 15 жашта тур эле. Болгону биздин законубуз жооп бербегендикте законду бир аз сыйлап туралы, балким кандайдыр бир кол топтоп сунуш иретинде берсек болот. Колдоп берсе, эрге берсек болот. Азыр мына Алла таалам Куранда деле 9 жаштан баштап намаз окугула деген кыздардычы. Мына ошондо 9 жаштан кыздар, значит, жетилет экен да булчу. Анан 9 жаштан кийин бул уже кеч болот да, андан кийин уже 16 жашта уже турмушка чыгып кетиш керек негизичи. Анан 22-20 деген бул уже андан кийин төрөш да кыйын болот кыз балага. Мен бул кыздарга как эже катары айтып кетет элем, эртерээк турмушка чыгыңыздар. Азыр төрөй албай, мына 26 жашка чыгып алып төрөй албай жүрүшөт. Эмнеге төрөй албайт? Себеби ушундай денеси катып калат да. 30га чейин негизи аял киши төрөп салыш керек. Андан кийин уже кайнене болуп жүрө бересиңер. Сиз айтып койсоңуз, эркек менен кыздар менен эркектер тең эле чоңоёбу же арта калабы эркектер? Негизи эркектер 3-4 жаш аркада жүрөт да, если возрасту бирдей болуп калса. Ошондуктан өзүңөрдөн улуураак эркектер болсо турмушка чыгып, ушундай болгон негизи жакшыраак да, аял киши үчүнчү. Алла таалам Куранда тиги эркек балдарды айтып атпайбы, 12 жаштан намаз окугула депчи. Мына бул жөн эле эмес да, 3 жаш разница бар да. Бейишке кыздар 18 жаштагы кыз болуп кирет, эркектер 33-те эркек болуп кетет, 33-те. Мен айтам ошондо, 18-те кыз 33-теги эркек менен тең деп. Силер болсо 22-де уже 50-ге барар болуп калдыңар. Вот ана папа дейсиң, вот папа.